394 sаны 397 санынан чоң же кичине экендигин аныктагыла. Андан соң барабарсыздыкты бул же бул белгилерин колдонуп көрсөткүлө. Бизде эки сан берилген. 394 жана 397. Биз биринчи бул сандардын кайсынысы чоң экенин же кайсынысы кичине экенин аныктап алабыз. Андан кийин барабарсыздыкты бул белгилерди колдонуп жазабыз. А бул белгилердин мааниси биз баарыбыз билебиз. Бул белгинин мааниси бул кичине. Кичине. Ал эми бул белгинин мааниси бул чоң. Келгиле эми бул сандарды салыштырып алалы. Бизде 394 жана 397 бар. 397. Мына силер байкагандай бизде бул сандардын жүздүктөрү бирдей, 3, ондуктары бирдей, 9, ал эми бир гана бирдиктерине айырма бар. Бул жерде 4 бирдик, ал эми бул жерде 7 бирдик. 4 деген сан 7ден кичине болгон үчүн бул сан чоң болду. Же болбосо мындай жаза алсак да болот. Демек биз эки санда тең, жүздүктөрү бирдей, демек 300, ондуктары 9, 90, демек 300'га кошобуз 90'ду, бул жака да кошобуз 90'ду, ал эми бул жерде 300 кошуу 90'го кошобуз 4'тү. Ал эми бул учурда 300 кошуу 90'го кошобуз 7'ни. Андан бул жактын мааниси чоң чыгат. Демек 397'ден кичине. Демек бул белгини коебуз. Кичине. 397'ден. Ал эми бул белгини туура эстеп калуу үчүн бул белгинин ачык жагы чоң жакты карайт ар дайым. Ал эми туюк жагы кичине санды карайт. 394. Же болбосо мындай кылсак да болот. 397 чоң 394'төн. Мына бул белгинин ачык жагы чоң жакты карайт. Ал эми туюк жагы кичине санды карайт.